Улуттук илимдер академиясында тил институту ачылды. Ага диалектология жана жазма адабият адиси, түрколог жана лингвист Болот Юнусалиевдин ысымы ыйгарылды. Баса Юнусалиев демекчи, аны даңазлаган академик Юнусалиев жана Манас тагдыры китебинин бет ачары дагы өттү. Автору академик Сыртбай Мусаев. Алгач чогулгандар анын эл алдында өтөгөн эмгеги тууралуу сөз кылышты. Институтка анын ысымын ыйгарууда дагы дал ошол жагдай эске алынган. Ошо мен билгендер тилге күйүп жанып ушулмаса. Юнусалиев бул эми кыргыз тили үчүн өмүр бою Касым Тыныстановдон кийин кыргыз тили үчүн күйгөн, кыргыз тили үчүн улутчу аталган, үй камагына отурган, партиялык жаза алган, кызматтан, министрлик кызматтан куулган, ректорлук кызматтан куулган. Түштөн кийин болсо, институттун кызыл лентасы расмий кесилди. Академиянын турмушунда демей келе бир жумуштардын бири катары көрүнүшү мүмкүн, бирок мамлекеттик масштабта улуттук кызыкчылыктын, улуттук талаптын негизинен алганда бул чоң иш болду. Бул эмне артыкчылыгы бар? Биринчиден, кыргыз тили Кыргызстанда гана өнүгөт, кыргыз тил илими Кыргызстанда иштелет. Демек, кыргыз тил илими болбосо, анда башка илимдердин алуу күчү кандай болот? Кыргыз тил илими, жалпы кыргыз тили, кыргыз тилинин лексикологиясы уланбай, улам өнүгүп турбаса, башка илимдердин өнүгүшү кандай болот? Мына мен философия илиминин өкүлү катары, мына ушул институттун ачылганына биз алдын ала мындан кийин чогуу иштешебизго, чогуу бир изилдөөлөрдү жүргүзөбүзгө деген үмүт менен аябай кубанып турам. Кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргыз тарыхы болгон үчүн академия түзүлгөндө калган илимдин тармактары боюнча да институттар ачылган. Институттун өзүнчө болуп турганы бул бөлөк өлкөлөр менен мамилелешкенге керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз дагы өзгөчө статустагы мекеме да бул. Бөлөк элдер менен илимий негизде иш жүргүзүш үчүн ошол институт болуш керек. Өзүнчө институт болуп туруш керек. Анан ошол өмүттө ортодо жоюлуп кеткен 18 жылдан бери адабият көбүр болчу. Анан бүгүн бул өзү президенттин саясатынын бир өңүтү, бир багыты. Мамлекеттик саясаттын бир багыты. Тилибиз конституциялык мыйзам болуп атат. Конституциялык мыйзам макамга ээ болуп атат. Анан илим изилдениш керек. Мына бүгүнкү күндө биз эми өзгөчө акыркы учурдагы жана жасалма интеллект деп атабыз. Анан кыргыз тилинин улуттук корпусу деген маселе өтө. Ушулардын баардыгы тил аркылуу, тилдин грамматикалык структурасын компьютерге салсак, лексикалык каражаттарын компьютерге салсак, анан жасалма интеллект иштейт. Эгерде тили жок болсо жасалма интеллект дагы иштегенге мүмкүн эмес. Эми тилге байланышкан баардык илимий изилдөө иштерин жаңы ачылган институт жүргүзөт. Андыктан ал дароо эле тийиштүү аракеттерин баштаган. Атайын адистер тандалып, башка дагы чарбалык маселелери четинен чечилүүдө. Эң башкысы, институт бир кездерде жоготкон өз ордун тапты. Эми кезек жаңы ачылыштарда. Нурбек Боркошев, Бакыт Сапсахунов, Кутмандан көрсөтүүсү.